Elin sүйгөн эркиндик, көк мелжиген мейкиндик. Ош шаарынын Борбордук аянты Нооруз майрамына карата жасалгаланып өзгөчө сахна даярдалды. Анткени театр артисттери жаз майрамын сахналаштырылган көрсөтүшөт. Бул жылы Нооруз майрамында мамлекеттик деңгээлде өтүп жаткандыктан даярдыктар өзгөчө кылдат жүрүүдө. Борбордук аянттагы маданий саамалыктын башкы режиссеру Эгемберди Чалабаев бул иш-чаранын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтты. Ушул Нооруз майрамынын биринчи баштала турган театрлашкан жаңы Кыргызстан композициясын биз ушул жерге тартуулап атабыз. Маданият министрлиги алган жаңы ушул эмебизди, экрандарыбызды, үн чыгаргыч аппаратураларыбызды бүт баарын алып келдик. Бул жерде ушунчалык чоң бир жоопкерчилик менен элибиздин алдыда, журтубуздун алдыда, президенттин алдыда ушул Нооруз майрамыбызды жогорку деңгээлде өткөрүп алалы деген үмүт менен ушул жерде иш-чараларды өткөрүп атабыз. Майрамдык салтанатта эстрада жылдыздары Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясы жана Ош шаарынын оркестри коштойт. Ошондой эле массалык бий топтору өз өнөрлөрүн тартуулашат. Мына күндүзгү блок болсо ушул Ош шаарынын тургундары үчүн жана ошондой эле коноктор үчүн ушул 1,5 сааттык чоң программа прологу менен президенттин катышуусу менен келип ушул жердеги күндүзгү блокко, кечки шоу программага катышып кеттиңиз. Мындан сырткары Ош шаарынын бардык аймактык кеңештеринде Нооруз шаңы уланат. Сүмөлөк кайнатылып, улуттук каада салттар, тамак аштар жайылат. Эс алуу бактарында элдик оюн зооктору уюштурулат. Ал эми коомдук коопсуздукту сактоо максатында 1000ден ашуун тартип сакчысы калаанын бардык аймактарына бөлүнүп, күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Нооруз майрамын белгилөө боюнча Ош шаарында даярдык иштери жүргүлүп жатат. Ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде жалпы республика боюнча өздүк курам жогорултурган күчүрмөн тартипте иш өткөрүлгөн. Анын алкагында ошол Ош шаарында бүгүн Ош гарнизонунун өздүк курамынын саптык нускамасы болуп өттү. Саптык нускамада ошол майрамдык иш-чаралар өткөрүүдө коомдук тартип жана коопсуздук камсыздоо боюнча ички иштер министринин орун басары тарабынан талаптар коюлуп, буйруктарды аткаруу боюнча тапшырмалар коюлду. Белгилей кетсек, быйыл Нооруз Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде өтүп, президенттин катышуусу күтүлүүдө. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.